Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга жалындуу салам. Мына өзүңүздөр көргөндөй саат канча болуп калды? Саат бир кечки 10:30 болуп калды. Ушуга чейин иштеп атабыз. Өткөндө бир эки жума мурун эң биринчи инвесторубузга 22 жылкы күрөң кой койгон трак алып бергенбиз. Ошондо видео тартып сиздерге айткам. Ушул трактын биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү жумасындагы стейтменттерин көрсөтөм. Кандай пайда келип атат, кайсы айдоочубуз айдап атат, айдоочубуздун тапкан айлыгы деп баардыгын көрсөтөм дегем. Келиңиздер, мен сиздерге көрсөтөйүн. Жума сайын ушундай стейтмент чыгып турат. Биздин компанияда ар бир айдоочуга ушундай стейтмент чыгып турат. Мына бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар. Симпатичный, крутой, резкий парень энебиз Аязбектин аты жазылып турат. Бул трак 29 июньдан баштап 5 июлга чейин иштеди, жолдо жүрдү. 1, 2, 3, 4 Amazon жүгүн ташыды. Биякта 5-си жазылып турат. Бирок $175 деп турат. Мен деле иштегенде көп жолу сиздерге көрсөткөм жолдо жүргөндө. Эгерде Amazon жүк берип туруп, кайра кайтарып койсо, жүктү бербей калса, Amazon $175 неустойка деп коет, ошону төлөп берет. Ошондо бир жумада ташылган жүктүн баасы $8201.98 чыкты. Бул жактан болсо биз 12% кармап калабыз. Компаниябызга ошондо санап көрсөк, $984 компанияга калат экен. Бирок $984 компаниянын толук пайдасы эмес, аяктан дагы көп расходтор бар. Диспетчерлерге төлөйбүз, бухгалтерияга төлөйбүз, көп расходтор бар. Бул жакта болсо чыгашанды эсептеп коелу. Бул жакта болсо pilot flying J деп $1923.69 солярка коюлуптур. Андан тышкары бул жакта дагы чыгымдар, бул офистен чыгымдар деп койсок болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта $300 деп турат. $300 ар бир айдоочу төлөш керек жумасына. Бул cargo insurance деп коебуз. Бул жакта болсо bobtail insurance деп коебуз. Ар бир трактын өзүнүн иншуренси болот. $90 бул ифта, лотбук деген нерселерге жума сайын бир жолу кармалат. Андан тышкары бул жерде тол деп коебуз да, жана платный жол. Төлөнүүчү жолдордон өтүптүр $97. Ошондо $567.42 бул чыгымдар. Ошондо эки чыгымды алып салабыз солярка менен. Бул чыгымдарды алганда бизде пайда, бир жуманын пайдасы $4726.63 калыптыр. Бул экиге бөлүнүп атат. Анткени биздин айдоочубуз Азизбек инибизге $2460.59 бул зарплата катары, айлык катары майына болуп кетти. Ушул трактын ээсине биздин биринчи инвесторубузга бир жуманын пайдасы $2266.04 кетти, достор. Эми бул бир жуманын пайдасы ушундай чыгып атат. Көп айдоочулар бизге келгенде айтып атабыз. Алар айтып атат да, гроз деп коет да, бир жумада канча суммага жүк ташылат деп. Ошондо биз айтып атабыз, кете 7000ден бир 12000ге чейин деп. Бул жумада мына $8201 ташылып калды. Бул орточо. Кээ бирде болуп калат 7000ге гроз ташылып калат, кээ бирде 9000ге, эң асты 12000ге чейин ташылып атат. Кудай буйруса эми Аязбек инибиз эмдиги жумада жакшы иштеп берсе, может 9000 чыгып калат, 10000 чыгып калат. Анда биздин инвесторубузга $2266 эмес, может $2500 чыгып калышы мүмкүн. Дагы бир нерсени эскертип коеюн, достор. Могул жерде $2266 деп атпайсызбы? Бул таза пайда бир жуманын инвесторго. Эгерде трак бузулбаса, трак бузулуп калышы мүмкүн да, чыгымдар да болуп калышы мүмкүн, баллондор жарылып калышы мүмкүн, деп системасы бузулуп калышы мүмкүн, светтери көйбөй калышы мүмкүн, ар кандай расходтор болсо, ушул суммадан алабыз. Анан деген мотордун майы айына бир жолу алмашылып турат. Ал дагы где-то 500-550 тегерегинде да. Бул бир айда обязательно кетчү расход да, май алмашылып туруш керек да, айына бир жолу. Дагы эми эгерде чыгымдар жок болсо, ушундай болуп калат. Эгерде чыгымдар көбүрөөк болуп калса, может 1000, 1,5 болуп калышы мүмкүн. Эң жакшы жери айына бир жолу эмес, Америкада билесиздер, айына 4 жолу зарплата алышат айдоочулар. Айдоочулар алган сайын биздин инвесторлорду алып турат. Биз эмнеге бул стейтментти көрсөтүп атам? Кыргызстандан да көптөгөн мекендештер чыгып атат. Биз азыр
4-чү тракты алып бүтүп, жолго чыгарып коюп 5-чи тракты алдык. Кыргызстанда сонунда жума сайын айдоочулар зарплата алганда силер дагы маянаңарды жума сайын алып турасыңар. Кудай буйруса. Ошон үчүн азыр 5 болдук, бир күндө Кудай буйруса 50 болот, анан 100 болот, анан 500 болуп Кыргызстанда отуруп алып эле Америкада жүргөн адамдарга окшоп эле бизнес кыласыздар. Номерлерди калтырып коебуз, чалыңыздар, байланыш тууралуу көптөгөн мекендештер чалып атат. Бизнес деген ушундай нерсе экен. Так болсок, эч кандай баарыбыз жайдар болобуз. Сиздерге да жакшы, биздерге жакшы. Биздин Limon Express трак компаниябыздын баягы жол ачылсын деп көп мекендештер бата берип атат. Сиздер да бата берип коюңуздар дагы миллионго Limon Express компаниясы менен чогуу жетели достор. Кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.